Кийинки убактарда облус аймагында балык чарбасын өнүктүрүү колго алынууда. Чарбанын ээлери балыктын ысык көл форели, сига, лудога жана карпсазандын түрлөрүн көбөйтүүнүн аракетинде. Бүгүнкү күндө ысык көлдүн форели Казакстан, Россияга чоң көлөмдө экспортко чыгарылууда. Облуста жалпы 30дан ашуун форель чарбасы, мындан тышкары балык чарба департаментинин эсебиндеги 28 табыгый чарбалар бар. Учурда көлдө карпсазан балыгынын уругу алынууда. Уруктар суунун жылуулук даражасына жараша 70 күн атайын аппаратта кармалып, андан соң чабак бассейндерине же ысык көлгө коё берилет. Ушул иш планынын негизинде ушу көлдөн азыр карпсазан балыктарын небат менен тартып кармап жатабыз, эне балыктарын атайын. Ысык көл плюс балык чарбанын атайын планын алган, ушу балык чарба департаментинен 15 миллион экре алышы керек. Ошол иш боюнча мына бүгүнкү күндө иш алып барып атабыз. Кудай буюрса жаңыдан алып баштады. Гипофиз дарылар бар, келди. Ал эми түптөгү ысык көл плюс балык чарбасында учурда тукум берүүчү кубулжуган форель балыгынын 2 түрү бар. Булар биздин климатка жараша өсүп кетүүчү балыктар. Мында балыктын жалпы 4 түрү өстүрүлөт. Азыр кооператив карпсазандан 15 миллион урук алууну максат кылууда. Айыл чарба министрлиги менен келишим негизинде биз көлгө да салабыз. Көлгө анткени буну эндемик деп коет, местный балыктардын эмесине катарына кошулат. Биз ошонун личинкасын салып беребиз. Андан тышкары бизден муктаж болгон кардарга кээ бирлер ошол өстүрөт личинканы малөккө чейин. Ошолорго беребиз. Анан калганын болсо өзүбүздүн көлмөлөргө коюп туруп, ошол малөккө чейин 15-20 граммга чейин өстүрүп, анан күзүндө сатчысын сатып, көлгө салчысын салып беребиз. Быйыл көл аймагында 57 миллион карпсазан балыгынын уругун алуу тапшырмасы бар. Азыркы тапта дал ушул көлөмгө жетүү үчүн бардык мамлекеттик балык өстүрүү ишканаларында жумуштар аткарылууда. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык көл облусу.